Бул имарат Манас айылынын маданият үйү, бирок анын бир бөлүгүндө айылдык мектеп жайгашкан. Ичинде класстар, жетишсиз спорт зал жок болгондуктан кышы жайы балдар сыртта ойношот. Ошондон улам ага катар турган аянтка 2015-жылы жаңы имараттын пайдубалы түптөлгөн. Бирок ал курулуштагы токтоп, айылдыктарды жылдап зарыктырды. Быйыл ал зарыккан күндөр артта калды, себеби мамлекет көп жылга созулган курулушка чекит коюу үчүн былтыр зарыл каражат бөлдү. Быйыл сентябрда утурлай имарат ишке берилет. Учурда эмеректер жайгашып, майда гана иштери калды. Биз турган азыр бул мектеп Жаңызаков атындагы мектеп. Бул мектептин кубаттуулугу 192 орунду. Бул мектеп 2015-жылы курулуп баштаган. Акча каражаты жетишпей узакка созулган курулуштардын бири. Кудайга буйруса мамлекеттин жардамы менен былтырдан баштап акча каражаты көп бөлүнө баштады. Бул объект 31 августтун мамлекеттин эгемендүүлүгүнө карата тапшырабыз буйруса. Айылдыктар жаңы имарат балдарга жакшы шарт болот деп кубанып, ага катар курулуш сапаты талаптагыдай болуш керек экендигин белгилешет. Ошол жердеги окуучуларыбыздын баардыгы маданият үйүнүн бир бөлүгүндө окушчу да. Ал жер эми мектепке ылайыксыз эле жер да. Анан ошол жерде окушчу, анан мектептин салынганы туура эле, окуучуларыбыз айыл эли сүйүнүп атат. Анан болгондо ошол мектептин сапаты жакшы болсо, айыл эл үчүн да, окуучуларыбыз үчүн да аябай эле жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Маданият үйүнүн жарымында окуучу, азыр жаңы участоктор тамдар салынып, айыл кенейип, анын үстүнө наркы кара суу айыл өкмөтү да бизге кошулуп, алардын мектеби да алыс болуп, берки чет жагында айылга. Биздин ошо Борош орто мектебине келишчи. Анан азыр эң главный ушул спорт зал бүткөнү жакшы болду да, спорт зал, физкультура сабагында эшикке ойношчу спорт залы болду. Белгилей кетсек, облус боюнча социалдык объектиден 79 курулуш ишке ашып жатат. Анын ичинде 2 мектептин жаңы имараты сентябрда утурлай ишке берилет. Жалпы облус боюнча капитал куруш энесине карамагында 79 объект бар. Булардын ичинен 24 долбоорлоодо, калган 55-и бул капиталдык курулуш курулуп аткан объектилер, анан кийин 4 таза суу бар. Капиталдык ремонттон өтүп аткан объекттин саны 25, мунун жалпысынан жалаң мектептер да. Курулуп аткандардын ичинен статус объекттерден мектеп, бала бакча, анан кийин спорт комплекстер. Белгилей кетсек, жыл соңуна чейин дагы бир мектеп жаңы имараттуу болору күтүлүүдө. Салиха Садиева, Илган Арсланбеков, Талас облусу.